Машалла. Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге дагы бир Арашан короосун көрсөтүп беребиз. Учурда биз Кара Балтадабыз. Биздин атактуу футболчубуз Мирлан Мурзаевдин короосуна келдик. Assalamu алейкум. Ва алейкум ассалам. Билгендер бар, билбегендер бар. Арашан менен жылдыздар дагы, байлар дагы, мындай кишилер дагы, кыскасы көпчүлүк ооруйт. Assalamu алейкум. Мирлан Мурзаевди мен мурда таанычумун, эми жакындан таанышканбыз, мына Арашандын себеби менен таанышып калдык. Арашан койлорун кармайт экен. Былтыркы жылы мына ушу лидер деген кочкорду атактуу Тимур Турумбетовдун короосунан $35,000 сатып алган. Бул Широкийдин баласы, О, Широкийдин прямойдон. $25,000 алып, мына Арашан койлорун карма баштады. Тимур байке менен ушул Арашанга кантип киргенин бир Мирлан байке менен тааныштырып коелу. Мирлан байке, эми баягы өзүңүздү бүт эле интернеттен көрөбүз да, же прямой эфирлерден. Буюрса, мына корооңузга экинчи ирет келип атам. Машалла. Кочкоруңузду кармайсызбы? Бери келсин, Эми өзүңүз жөнүндө билебиз. Кара Балтада өстүм дегенсиз, түйүмсүлүктөн болот деп, анан баягы койго кантип кызыгып калдыңыз? Ушу көбүгө мындай уже кызыктуу маалымат болсо керек. Көптөн бери эле кызыгып жүргөнбүз. Анткени мен футбол менен маектешип, анан көп эле атам кармачы да. Атам гисарский кармачы, биз ат кармачыбыз негизи. Малга жакынмын да, анан мал базарга көп барчыбыз да кичке кезде. Аны азыр свободный убакыт көп болуп калган үчүн бияка постоянно келип турабыз, атама жардам берем. Анан атама 16 баш алып бергем да. Кой. Ошодон 16 баш Асылбек байкеден алып, ошодон Белоцкийдеги, Белоцкийде. Анан башкалар гисарскийлерди полный жок кылганбыз. Эң эски заводчиктердин бири да. Койлор ошонуку. Кочкор Тимур байкеники. Данчик жардам берген, Султан досум экөөбүз барып чогуу выбирать этип. Машалла. Ушинтип баштаганбыз. Хобби, бизге хобби да. Анан кээки ойлор эт, футболист футбол менен жүрөр. Жок, биз эле момундай кетебиз менен жүрөбүз. Малчы болуп. Машалла. Адамдарга кошулуп дегендей. Ошо Кочкорду да Тимур байкеден алганбыз. Анткени только койлор эле алганбыз да. Кочкор издедиңиз. Кочкор. Сиз биринчи кой алдыңызбы же кочкорбу? Кой. 16 баш алдым, боз алдым да. Ошо 16 баштан короче 12, 17 козу берди да. Чоңойттуңуздар. Чоңойттум. Канчасы ургачы болду? 12 ургачы болду. 12 кандай болду төл? 4 канча 7. Ошондо 6-5 эме болду да кочкор. Үчөөнү сатып, кандары өзүбүздө калды да. Бул кочкорду да Тимур байкеден алдык $35,000, Широкийдин баласы. Анан буйруса ошо Широкийдин балдары, бул лидердин балдары полностью биякта, козулары. Кличка лидер, Кличкасы лидер. Широкийдин баласы. Широкийдин баласы. 2 жаш. 2 жаш, эски заводчиктердин хажайствасы болот. Тимур байкени барыңыздар билесиздер. Асылбек байке деп билбеши мүмкүн, жаңы баштоочулар. Бирок ал кишинин короона бардыңыз да? Баргам. Койлору кандай экен? Койлору мощный. Эски заводчик, эски Арашановдор тааныйт ал кишини. Просто ал жашы чоңойду дагы, мындай интернетке чыкпай, короолорго да көп кыдырбай, выставкаларга барат, төргө өтүп, чайды ичип, сыйын көрүп эле кайтып кетет ал кишичи. Выставкадан экинчи месттен алган. Кара Балтанын выставкасынан, Экстерьер, бой, 2 жаш. Масса деген 2 жаш. Эми бир доминант кочкор короодо сөзсүз болуш керек. Андан кийин мына көбүнү кызыктырган бул маточное поголовье дейт. Азыр төл алып атыптыр. Баягы козу түшкөн сайын киши короодон кеткиси келбей калат да. Кандай болот экен ощущение? Негизи азыркы билбейм, мен аябай кызыгып кеттим малгачы. Анан азыр төл башталды да, атама чала берем, туду деп. Мына кече эгиз тууп койду. Бирөөсү эркачы, бирөөсү эркек. Баягы бир кеп бар да, Арашандын бир өзгөчөлүгү бар. Арашан биринчи туулганда көп кишиге жакпайт өзү, негизи. Анан кийин чоңойгондо Арашан процессти өзгөртөт. Баягы сүттөн бөлүнүп 5-6 айлык болуп, айрыкча кышында бир 10 айлык 9 айында башкача болуп кетет Арашан. Азыр мунун баласын көрсөтөм, биринчи төрөлгөн будан. Өкө оппокшош.
Ошону сразу бияка алып чыгып коюш керек эле да, экөө оп окшош. Азыр маткаларыңызды көрөйлү. Анан ярычкаларды көрөлү да. Ремонтный молодняк деп коет, ярычкаларды. Ама ярычкаларды көрөбүз. Эметем десең, азыр анын дали алып чыгам, козусуну. Козусуну көрөлү. Кирип көрөлү ичине. Жанына алып чыгып койсом жакшы болот эле да. Болду. Мирлан байке, мен мондай сиз кирип алып чыга бериңиз, мен моякта маткаларды көрсөтүп берем. Вот маточное поголовье. Мына Асылбек байкенин койлору. Ушу койлорду алып баштаган экен. Кочкор өзү өтө Тимур байкенин мыкты кочкорлорунун бирөөнү алып кеткен. Мына койлорду айтып коюң эми. Ошо бул белый стрела менен блондинден осеменение кылганбыз. Кудайым буйрса бир айда где-то туат да. Сиз Кара-Балтанын эң мыкты кочкорлорунан качырсыз да? Азыр сөзүн ачык Кыргызстанда блондин болуп атат эслиш. Анан белый стреладагы өтө азыр кыздары, балдарын сатылган уктуңузбу кече 40тан? Белый стреладагы өзү кыйын кочкор. Ошо Тимур менен сүйлөшүп, мен Рома менен сүйлөшүп, Эмир байке сүйлөшүп, ошо как раз мен кочкорум пока жаш болуп, анан ошо сүйлөшкөнбүз да. Проба кылып көрдүңүз да, мыкты кочкор түшсө тукумдук алып каласыз. Кудайым буйрса иншалла. Селекцияны ушинтип кылат. Мына могул жакта лидердин балдары туулуп атыптыр. Карашандар. Канча матка бар өзү сизде? Матка 16. Мына. Вот костяк, Костяк лидердин өзү да. Машалла. Бул канча күндүк? Канча айлык? Бул уже 2,5 ай, 3 ай болуп калды да уже. Бул эрте туулган экен, Эрте, биринчи туулган да. Азыр эркек көппү, же ургачыбы? Азыр ыргачы көп азыр. 6 ыргачы, 4 кочкорбу ушундай. Машалла. Азыр ушун эле эмес ыргачысын көрсөтөм да. Где-то булардын разницасы 1 күнбү ушундай. Ургачысы бар, азыр көрсөтөм азыр. Мына кормовой база мындай, көрдүңүздөр? Тап-таза. Койду ушинтип караш керек карагандан кийин. Ыргачысы мына да. Кулактары үшүп калган. Кулагы үшүп калдыбы, Кулагы үшүп калды да. Мына ыргачысы. Кулагы эки кулагын тең үшүп калды. Жана суу болгон кезде декабрда туулуптур да бул, Мына атак. Бели түз, шыйрактары узун коз экен. Көзүнүн айланасы эми ачылат экен, суукта туулган козулар көбүнчө темный болот. Булар анакы майда уже свет өзгөрөт да. Мунагу күнгө чыкканда былтыр козуларыбызда ушундай болду. Азыр көрсөтөм ошо ярычкалар. Ал 8 ай, 9 ай болуп калган да уже. Булар төлөдү. Мына гарбаноз, мына костяк. Мына могу да. Бул кочкор. Биринчи туутта мунун энеси мына могу да. Башын көтөрүп турганбы, Шоколад да, шоколад. Бул да кочкор. Вот костяк да. Костяк. Курдюк. Сиз деле уже баарында эле уже сүттөн бөлүнгөндөн кийин сата баштайсыз да козулар. Кудайым буйрса. Баары эле сатат го сүттөн бөлүнгөндөн. Буларды уже бөлөм уже жакында уже. Булар же койлордун артынан чуркап баштады уже. 5 айында кадимкидей токтотуп коет кой. Азыр бул жакта так 2, 4, 6, 8 матка бар экен, 8 матка. Баары Асылбек байкеден келген ушулар? Асылбек байкеден келген да. Сиз деле оңой эмес акча калсаңыз керек. Калп айтпасам 16 баш $30,000 турду да. Ар бир башка $2,000 бердик да. Сиз кочкор менен кошуп бир $60-70 миң вложение кылыпсыз да? Арашанга, вот Арашан. Эми булардын пайдасы жакшы ургачы келечек алып калсаңыз, анын булардын пайдасы чисто хобби да бизгечи. Мына могу да. Ярычкалар. Ярычка. Ярычкаларды көрөлү? Жанагы бир кочкоруңуз бар экен, красавчик деген.
Могу ярычка болбой экен мына. Артта кетип ушуну тутуңузчу. Мына иш ушунда бар экен. Мына ярычкада иш бар экен, Мына. Бул декабрда туулганбы же май, январь? Бул тиги эме кочкор экөө туулган да. Почти бир күндө эле почти туулган да. Машалла. Бул ярычкабы, Как кочкордой. Ярычка. Ярычка, Тургач колду. Көтөрүп көрүңүзчү, 40 кг чыгабы? Чамаңызда. Азыр көрсөтөм. Чыгат. 40тан көп го бул. Анткени биз жана штанга көтөрөбүз да. Күндө эле тренировкада. Мына кулак. Машалла. Уши расположение, горбонос, белдин түздүгү, костяк, жүнү мындай жылма гладкий, барып ачылат берүүсүң. Коюп жибере бериңиз эми. Лидердин кыздары да? Лидердин кыздары. Опа. Лидер өзү мына кормовой база боюнча айтып коелу. Сиз азыр ичиндесиз, сыртка чыгып кетип атканча айтып кетсеңиз болот. Мына чөптү дробитеп салып коет экенсиздер, Бул бүт могу корону атам өзү кылган, өз колу менен. Дробилка үстүндө могу бүт корону атам өзү кылган да. Өзү карайт. Өзү карайт. Атаңыз бирок өтө тыкан киши экен, Таптаза кылып карайт. Бүт тазалыкты, жанакы бүт королорду бүт өзү кылат да. Өткөндө кой туу элек болчу, аз тууган болчу, асты курук болчу. Баягы тууган кой көп жеп, көп ичип, астын чыла кыла берет. Тез эле. Муну каждый день алабыз. Күндө. Күндө алып туруп эле үстүнө опилка себип коебуз, кургак. Кечинде уже эртеңге чейин, эртең менен саат 6-7лерде кайра алабыз, кайра эметебиз да. Ошон үчүн бияк кичине эле чылча да, кичине эле. Кечинде алабыз опилка, как положено. Ярычкаларыңызды көрөлү. Арсы. Мирлан байке канча жыл болду ошондо? Арашан бакканыңызга? Негизи арашан где-то 3 жыл болуп калды уже. Машалла. Мыналар кандай койлор? Мына койлор. Бул койлор булар эме кысыр болуп калып калган, булар эси эми алам десе сатам. Сатасыз, буларды? Буларды сатам, Болду. Так, бул Асылбек байкеден келген койлор. Асылбек байкеден келген. Беловодскийде. Чоң, примерно 90 төгөрөгөндө койлор экен, Ана. Төл алам дегендерге ушундай койлор бар экен, 5 баш. Бир айдап коюңузчу, арттагы койлорду да көрүп коелу. Бирок негизи могу эң чоң окшойт могу кой. Булардан эң чоң могу да. Кирем мен ичине эле. Мына ушу койлор бар экен. Мындай. Мына горбоностору, мына койлор. Булар уже стереотипный койлор экен, Эски кандар. Эски кандар да. Буларга жаңы кандарды кошуш керек да. Допустим, бирөөсүнө Мына кой. Буларды канчадан сатайын деп атасыз? Билбейм. Баасы чыкса сатабыз. Кой издегендер болсо, негизи каны жакшы, бою 90дук койду көптөр сата бербей. Сиз деле кой издегенде билсеңиз керек, Барсаң эч ким жакшы сатпайт. Негизи келип карап баа берсе сатабыз, Кудайым бурса иншалла. Койлор чоң. Чоң, мына 90 төгөрөгөндө койлор экен, мына баш эски стереотипный койлор. Асылбек байкеники эски кан да. Булардын азыр эмелердин ярычкаларын көрсөтөм да азыр. Ушу койлордун кыздары. Ушу койлордун кыздары. Аркаларында кыздар бар, Бүт бары ушу. Бүт барын ошо эмелери да. Мына жүрүңүзчү. Ушуларды 2000 доллардан алгам дедиңиз, Булардан бир төл, уже экинчи төл алып атасыз, Боос келгенде булар. Беловодскийден азыр алдым да уже. Боос келгенде козуларын көрөсүздөр. Анан бул корого келип, ошо мынодон биринчи козулары мына могу жактагы козулар. Мына могу козулар да, ошо лидерден. Бул жакты келип көрсөтөлү, кочкорлор. Азыр ярычкаларды көрсөтөйүн. Азыр ат бакпай койдуңузбу? Ат башка жакта да. Биякта ат кармалбайбыз. Улактарга барасызбы? Хотя көрүп. Обязательно улак. Улак постоянно кал. Мына бак. Мына красавицалар. Арашанки. Вот арашан ярычкалар ушундай болот. Вот не деген козулар, 1 жашка чыга электер.
1 жаш 8-9 айда. Уже 1 жаш. Булар уже 2024-кө 1 жаш эсептелет. Булар жанакы стариктин линиясы да кичине мындай кысырыраак да. Коркуп, үркүп булар. Жанакындай стариктер Бирде туугуча ушундай болот да. Канча баш ургач? 10 баш. Булардан сатпасаңыз керек. Жок, булар сатылбайт. Кийинкиге иштеткен. Булар Кудайым буйрса 5-6 айдан кийин уже кочкор кошобуз да. Кара Балтада күчтүү арашыноттор бар. Кандай оценка берип атат эми өздөрү? Жакшы деп атат. Ушулар менен иштеш керек дейт. Эми тигилер возрастной, тигилер понятно. Азыр ушулар менен иштеш керек дейт да. Бирок эми азыр арашан тенденция мындай болуп атат да, жашпы, картаңбы, лишби 1, 2, 3 төлө алса да мындай бир материал калтырып кетсе уже башкача нерсе. Жок, негизи вот мен кандай айтсам, жеке өзүмдүн эмемди, оюмду айтып коеюн. Негизи кандай кой болбосо деле, даже момундай чоң койлор болсо, 2-3 туут алып койсоң жакшы да. Кандай болбосо делечи, мен оюм. Анан буларды алып дагы буларды күтүш керек да. 1 жыл, 1,5 жыл күтүш керек да, пока туйт, пока эметет. Азыр мыналар сатам десеңиз, сиз вообще жакшы баада сатсаңыз керек. Если что, могу булар мындай арзан баага кете турган ярышкалар эмес экен да. Сизге деле арашынотор айтып турса керек, сатсаң сразу эле жулуп кетет деп. Азыр эми моундай ярышкалар 4000-5000 доллар турат мына. Мына баш актары турат го. Кулактары узун. Булар эми баягы азыр пук чыгат да. Суукту карап. Булардын кулактары 20-21. Почти баарыныкы ушундай да. 22 окшойт. Мына экөө. Тетиники 20. Жок, жакшы экен бул. Келечекке мына 10 та ярышка бар экен, жакшы козулар экен. Асмон кармап туруп эметейин да азыр. Эй. Любой эле биресин. Кимдердин короосун барып көрүп жүрдүңүз өзү? Кыдырып койдуңуз окшойт. Кыдырдык уже. Мына машалла, ярычкалар. Буларды майда кошосузбу же күзгө алып барып элеби? Жок, бул чыгып кетпес эле болду аны. Чыгып кетпесин, э? Кудайым буйрса, майларда кошом го, Кудайым буйрса. Бул жак сатылбайт экен, бирок наценку мына арашанкалар чынын айтканда эми койду түшүнгөн адамга вообще башка материал. Булардын ичинде эң слабый эле мына болуп экен менин карап турган. Бирок мисалы мынагы коозу мына көрдүңүзбү, менин карап турат. Кулактары, белинин узундугу, корпустар вообще башка уровень буларчы. Мисалы мына көчүгү чыгып менин караган коозулар деңгээли вообще башка. Мисалы айтып коеюн эми мен өзүмдүн вкусум боюнча мисалы эң артта калган мына бурчтагы коозу деңгээли вообще башка коозулар. Мына арашыноттор көрүп аткан болсоңуздар, сиздер деле көрүп турасыздар. Мына машалла. Мына коозулардын деңгээли вообще башка. Жакшы материал алып калыпсыз. Ошо Кудайым буйрса ушулар менен иштейбиз да иншалла. Жүрүңүз жабал, э? Азыр тиги кочкорлорду көрсөтөйүн. Ошо. Арашан азарт да. Мен көп жерде айтам да, бирок интернетке айтпайм, баягы келген коноктор менен королорду кыдыралы, экспедиция кылалы дейт да. Мен айтам да, Арашан акча тапканга да заставить этет керек болсо депчи. Оорутат, керек болсо уктатпай коет дейм да. Интернетке күчтүү малдар чыкпайт, бирок короого барып көргөндө вообще башка нерсе да. Красавчик ушул да, э? Красавчик ушул, кулагы 23-24 да, короче. Кочкордун эң мындай 9 айлык. Тигилердин эмеси да бул. Байкелери да. Бир помет да? Бир помет, бир эмеден чыккан да бул ярычкалар. Мына короо. Мына кочкор кулагы шалпаң, узун, жүнү дагы таза экен. Күнгө чыгарса вообще башка. Бою деле 90 чыгып калат окшойт, э? 87 ушундай 88. Азыр давно ченегенбиз да, азыр билбейм канча. Бул тиш жарганга чейин же кочкор кышта сөөгүн көп узат да.
тез эле өсөт. Мына белдери да чоң очкор экен, э? Тута аласызбы? Же эшикке алып чыгалыбы? Азыр алып чыгабыз. Мен жаап турам. Мына красавчик. Опа. Мына лидер. Сүзүшпөсө болду эми? Жок, булар сүзүшпөйт. Булар наоборот доста. Ну, красавчигиңиз чоң экен, бой, Мына сыртка алып чыккандан кийин өтө башкача кочкор. Кулактары да узун, баштары светлый, мына жүнү мандариновый, гладкий, лактап койгондой. Мына баш кулактары. Пока жаш кочкор экен, э? Бул майда туулганбы? 8-9 айда. Былтыр майда туулганбы, бул? Машалла, мына красавчик деген кочкор бар экен. Мирлан байкебиздин. Пробный кылдык, Кудайым бурса көрөбүз го. Уже пробный бар, бе? Стал байкеникин алып барып пробный кылып койдук да. Жакшы төл берсе калат. 2 койго. Мына Арашан менен өзү ушинтип иштейт да. Бул мисалы 7-8 айында качырат, ошондо бир качырып коет койду. Анан карайт да. Эмне берет, эмне бербейт. Эми баягы чоң кочкорлордо бомбический бере албаса дагы уже мындай өзүнүн карай турган деңгээли бар. Ошол жакты карап, буюрса иштетсек болот деп караң сүзөт могу кочкор. Артка карап басып калды. Бул сатылбайт кочкоруңуз? Жок. Калат бул. Жок, калат. Болду. Кличка красавчик. Мына могу кочкордун орун басары, буюрса ушул короодун орун басары туугандар. Мына кочкор лидер. Лидер деген кочкор ушул. Биз негизи мына Мирлан Мурзаевдин короосун бир рет чагылдырып бердик. Сиздер да арашанбаңыздар, мына жаңы баштоочу агабыз эми Арашан сферасында. Эми кандай ой калдырасыз жаңы баштоочуларга? Неден адашпаш керек экен, кайсыга көп караш керек экен, кандай кадам жасаш керек болот? Эми негизи биринчи көптөр ишенбейт анан Арашан жөн эле эме. Мына кандай десем, мага билбейм, мага повезло окшойт да, Асылбек байкеден сразу бооз койлорду алдым да. Бооз койлорду алып келип үйгө уже анан подряд тууп баштаганда уже башка сезимдер, анан уже мотивация болуп кетти да магачы. Башында кандай ойлойт элеңиз? Ишене белеңиз ушу Арашанда чоң бааларга, ушундай койлор ушундай төл берет дегениге? Эми мен ага караган жокмун. Мен атама чисто менет болуп үйдө ошо мал менен алек болсун деп, анан ошо Арашан болуп мындай үйдө да атам деле малды жакшы көрөт да, жакшы карайт. Анан ошо мал менен неме болсун деп, анан Арашан чоң койлордон алып келдим. Биякта 2 портер алып келгенде момундай атам таң калган. Алганда. Негизи жаңа баштайын дегендерге ошо айтайын дедим да, мындай биринчи кой алып, анан кочкор эметип, анан ишо королорду карап мындай караш керек экен да. Кимдин кандай кою бар экен, кандай кочкор кошсо болот экен, мындай кочкор кошсо анан кандай светлый, бурую, ушундайлар бар да, кулак, баш, гарбанос. Желательно мындай сөзүн ачык кымбатыраак койдон башташ керек, Мына 35 000 кочкорго алдым Тимуровский. Козуларын көрүп атасыңар. Костяк, кандай костяк берип атат. Машалла, лидер. Туугандар, Мирлан байкебизде мына көрдүңүздөр. 5 кою бар экен. Кызыккандар болсо байланышып көрөсүздөр. Анан коз кочкорлордун баары сатса керек. Мына жашпы, чоңбу, эркек любой жерде сатыла берет. Ургачы мына койлор экен. Лидерди кечээ коштум дедиңиз, Бияка эси алам дегендер бияка кошом. Ну, итак эле жүрөт, биякта эле азыр кошуп коем да. Уже мына бүгүн 2-нчи күнү. Качып калган болсо сиздерге повезло. Анан качкан эмес болсо, балким качырып бер деп сүйлөшөсүздөрбү, же балким өзүңүздөрдүн кочкоруңуздарды коесуздарбы? Мына ушундай туугандар. Атак койлор өтө гигант койлор. Келип көрүп, содалашып көрсөңүздөр болот. Лидерди ушул жерге азыр киргизип коет. Саламатта калыңыздар. Кийинки чыгарсада көрүшкөнчө, сандан сапатка туугандар. Мына 16 баш кой менен бир хажайство үйдүн ичинде карап отурат. Кичинекей огород. Үйүңүз канча соток Мирлан байке? Канча соток огород? Мен билбейт экен, атам билет аны жакшы. Бир 10 чыгат го дейм, 10 соток да, мына кой кармап отурат.
Кой кармаш процесс мына бөлөсүздөр, монт бөлөсүздөр, козгочкорлор өзүнчө, ургачылар өзүнчө, туут койлор өзүнчө. Бирок карантиндик зона дейт. Кой ооруса, мисалы үчүн, кой жаңы тууп бир жума козулары торолгуча мына ушул жерде турат. Мынагы эгиз тууптур, ургачылар окшойт, Азыр бирөөсү кочкор, бирөөсү ыргачы бол. Эми козулар жакшы козулар экен, ургач эгиз үчүн сонун материал. Ыргачы да чоңураак ыргачы. Костяк. Арашан өзү эме болот да. Азыр билинбейт, кичине убагында көптөр мындай айырмасына бара албайт. Кийин билет. Арашанда. Машалла. Мына кой, эгиз кой. Даяр материал туугандар. Келип көрөсүздөр. Мирлан байкенин короосунда болдук. Мына тез эле келип турам дейт. Жума сайын келет экенсиз бул жака? Келбесе деле атам үйдө, эсли келип короону көрөм десе, кишилер болсо келип көрүп кетсе болот. Машалла. Атам постоянно үйдө. Туугандар, мына Арашанга өтүңүздөр сиздер дагы.